ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы Кыргызстан аялдар конгресси балдардын жана улуттук сейтек борбору жалпыңыздарды энелер майрамынын урматына чоң программадагы майрамдык концертке кош келиңиздер. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу, көйнөгүнүн гүлдөрү баскан сайын бажырайып ачылган. Майрамыңыздар менен апалар кол чаап колдоп коелу. Аялзат жаз гүлүдөй сулуусуңар, жарык берип күн нурундай жылуусуңар, өчүрбөй кулумдун отун жаккан үй бүлөнүн берекеси кутусуңар деп, ушул жердеги жалпы аялзатты, апаларды, эжелерди, жалпыңыздарды бесейнелер күнкө майрам менен куттуктап, сиздерге арналган эң сонун ыр бийлерден турган апам жана мен майрамды концертке кош келиңиздер жалпыңыздар. Бүгүн мынакей Ала Тоғуздун 7 дубанда мыкты деген асылзат апалар, мына бүгүн өзүңүздөр билгендей биздин төрүбүздө орун алып отурат. Анда азыр сахнага Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Акбагышева Замира Акбагышевнаны кол чабуулары менен сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу ак элечек апалар, сулуу кыз келиндер, эже сиңдилер, Кыргызстан аялдар конгрессинин баарыңыздарды чын жүрөктөн апалар күнү менен куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Урматтуу айымдар, ушул май айында дагы бир Кыргызстан аялдар конгрессинин өзүнүн дагы бир жакшы окуясы бар. Кыргызстан аялдар конгрессинин 30 жылдык юбилейи. 30 жылдын ичинде Кыргызстан аялдар конгресси 7 областтык, 42 райондук, 58 айылдык филиалдары бар. 30 жылдын ичинде Кыргызстан аялдар конгресси 77 долбоорду ишке ашырды. Ошол 77 долбоордун арасында билимдүү аял, билимдүү келечек деген лозунг менен биз көптөгөн курстарды өткөрүп, аялдарга билим тартууладык. Эгерде аял билимдүү болсо, албетте ал билимдүү баланы тарбиялайт. Билимдүү чоң патриотторду тарбиялайт Кыргызстан үчүн. Бүгүн бир эжек айтып атпайбы? Замира Акбагышевна, мен үйдө эле отурдум эле 9 баланы тарбиялап. Мына 9 баланын апасы болгону 47 жашта экен, үйдө 9 баланы тарбиялаган. Бу кандай десе, мен айттым, сен жасаган иш бул министрликтин ишине тете дедим. Туура айттымбы? Эмне дегенде, апалар бул чоң мамлекеттик ишти жасап атат. Балдарды тарбиялап атат. Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн мыкты инсандарды тарбиялап атат. Сиздер билесиздер, Женщина Кыргызстан энциклопедиябыз бар. Мына азыр биз 8 томду даярдап атабыз. Ал китепке Кыргызстандын мыкты инсандарынын таржымалын берип атабыз, биографияларын. Биздин бир гана максат бар. Азыркы соңку тарыхта ар бириңиздердин жасаган ишиңерди алтын тамга менен тарыхта калтыра алып атабыз. Бүгүн Кыргызстан аялдар конгресси атайын ардактуу конок катары Динара Амантуровна Кемелова, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин экс-замминистри. Динара Амантуровна Кемелова, кол чабуулар болсун. Коноктор, сиздерди энелер күнү менен куттуктайм. Бардыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, көп жакшылык каалайм. Энелер күнүнө арналган ушундай жаркыраган иш-чара уюштурганыңыз үчүн Замира эже сизге, сиздин командаңызга терең ыраазычылык билдирем. Эне адамзат үчүн эң ыйык нерсе. Эне бизге өмүр тартуулайт. Бизди курчап турган дүйнө менен тааныштырып, негизги жол көрсөтүүчү таяныч болуп саналат.
бизге назик мамиле жасап, камкордугун көрсөтөт. Өзүмдүн апамдан айрылганыма 20 жыл болду. Бирок Асира апам дайыма жүрөгүмдүн терең жеринде. Ал ардактуу дарыгер болчу. Менин экинчи апам, кайненем Дүйшө Бүбү Жамансартова быйыл 83 жашка чыкты. Апалардын чыныгы үлгүсү деп эсептейм. Жазуучу жана акын апа. Бүгүн уруксат этсеңиздер, Дүйшө Бүбү апанын «Жаздай мээрим энелер» деген ырын окуп берейин. Күндөн алып муздабаган илебин, эмгек менен ажарланткан түнөгүн, алаканга бапестешип балдарын, өстүрүшөт толгоп тынчсыз жүрөгүн. Жашыл бүчүр көркүн чачып жерине, жаздын жыты окшош эне мерине. Бир башкача табигатта жаңыруу, оюң толкун, билбейм эмне деген дерине. Аппак үмүт тынчтык күйүүсү коштогон, энекебай жаз жытына окшогон. Далай дастан каармандары өзүңөр, серге арнап кимдер угун созбогон. Чоң рахмат.
скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночек, где ты, платочек, милый, желанный, родной. Нет больше ночек, где ты, платочек, милый, желанный, родной. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час с тобой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Здравствуйте, мои дорогие! Поздравляю, поздравляю, милые, дорогие женщины! Счастья вам, здоровья, любви большой! Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклоня? Но время птицы пролетело,
давно грею в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой мне снова детство подари. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой мне снова детство. С праздником, молодые мои!